Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 20 февраль 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарына қараған, барыңыздар эле билген 222 кварталдан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаарга карайт бул жер туғандар. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Таза суу, свет бар. Туркаттын круговойунан Мады тарапка ашып кетсе бир 4 километр түп-түз жүрүп келгениңиздерде туғандар. Мына ушундай Ош Алай трассасынын оң тарабында мына Кармыш ата деген магазинди көрөсүздөр туғандар. Ушул магазин жанында көчөгө кирип түз жүрүп барсаңыздар 222 квартал башталат. Оң тараптагы 3-көчөгө кирсеңиздер сатылуучу жер участогубуз турат туғандар. Анан мына жерде 222 квартал деген дагы өзү мына немеси бар, объявлениясы, ушундай рамкасы. Азыр бузуп салыптыр. Ушул жерге деле ориентирди алсаңыздар болот туғандар. Негизи шаарга жакын өзү. Мына мен турган жер көчө, до конца кеткен көчө. Сатылуучу жер участогубуз ушул үйдүн артында болуп калат. Мына көрүнүп атат бул жерден эле. Анан туғандар бир маалымат берейин. Мына жакта кошунаңыздар өтө сонун кылып 2 кабаттуу кайтек стилинде үй салыптыр, караңыздар. Бул жакта чоң 2 кабаттуу үйү, панорамный айнек терезелер менен. Анан ал жерде варатанын местасы, эшиктин местасы бар. Анан ар жагындагы 2 эшик болсо, ал жер гараж туғандар. Өтө сонун, караңыздар. Лично мага жакты. Сиздер дагы туғандар ушул сыяктуу кылып мына сатылуучу жер участокко үй салып алсаңыздар болот. Себеп дегенде экөөнүн жери бирдей эле туғандар. Эми жер участок тууралуу маалымат берейин. 5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан условияларына келе турган болсок, таза суу бар туғандар. Себеп дегенде көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Шаарга карайт да. Свет дагы бар. Анан жанагы Ош Алай трассасына деле жакын, кийин келип көрүп кетесиздер. Дагы бир информацияны айтайын. Кийин Кудай буйрса ошол мен көрсөткөн даректер боюнча, жолдор боюнча жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар мына ушул участоктон туғандар наркы бети, мына теректин жаны көчө болот экен. Ушул көчө менен эле сразу Ош Алай трассасына чыгып кете турган чоң көчөлөрдүн бири болот. Эч жака бурулбай түз чыгып кетесиздер. Ошол информацияны дагы эске алып койгоңуздар. Мындайча айтканда жер участок 2 көчөнүн ортосунда жайгашкан. Кааласаңыздар бул тараптан варатаны орнотосуздар, кааласаңыздар бул тараптан деле варатаны орнотуп койсоңуздар болот. Үйгө кирип чыкканы жакшы, өтө сонун. Узун турасын айтайын. Границасы туғандар примерно эми мына жерден башталат. Бул жагы көчө бою 20 метр болот. Ушул жерден баштап терек темир тосмого чейин 25 метр. 20-га 25. Караңыздар. Мына мисалы мына жерге варата эшик орнотсоңуздар, нар жагына гараж кыласыздар, кошунаңыздар сыяктуу. Ошондой планировкада кылып алсаңыздар өтө сонун болуп чыгат. Мага лично ошол үй жакты туғандар, өтө сонун болуп турат экен. Так. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарга, группаларга деле жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп коюшсун туғандар. Анан вариант обмен жолдору жок экен. Акча керек болгонуна байланыштуу сатылган учуру эси. Только нак акчага сатылат экен туғандар. Анан жакшы жери мына жакта дагы фундаменти бар. Жакындатып көргөзүп коюн, көрүп атасыздарбы? 2 этажга ылайыкталынып салынган. Подушкалары деле бар экен. Терең болгон деди. Подушкасын кочкондо бийиктиги канча болуп калат фундаменттики? Подушка өзү 1 метр. Подушка өзү 1 метр туғандар. Анан бул жакта деле бир 40-50 сантиметр чыгып турат. Ошондо 1,40 да грубо туғандар. Бийиктиги подушканы кочкондо 2 этажга ылайыкталынып салынган фундаменттердин бири. Азыр планировкасында түшүндүрүп коюн. Кааласаңыздар ошол боюнча кылсаңыздар болот, кааласаңыздар өзгөртүп алсаңыздар деле болот. Мына жерден киресиздер. Киргенде мына жер лестницанын местасы 2 кабатка чыга турган. Бул жак болсо кухня, мына жер болсо зал. Чай ичип сүйлөшүп олтурсаңыздар болот. Мына жакта тамак кылсаңыздар болот. Бул жер лестница 2 кабатка чыгасыздар. Бул жагын 2 комната кылып алсаңыздар деле болот, ортосун төсүп. Бир жагын зал, бирөөсүн спальня кылып дегендейчи. Анан бул жерде эс айтып атат, планировка китеби дагы бар экен. Кийин келгениңиздерде сүрөттөрүн, китептерин көргөзүп, дагы да бир толук маалымат берет. Жаккан болсо планировкасын алып аласыздар туғандар. Ушундай. Мына жагы көчө болот дедим, ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Түп-түз жүрүп барсаңыздар, жанагы Ош Алай трассасына чыгып каласыздар. Же мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келсеңиздер болот.
панорамный деп атады. Бұл жерде есіде айтады. Мысалы 2 қабатты үй салсаңыздар, екінші қабатына шықсаңыздар уже шардың бурж-буржтары фурқат соның болып панорамный болып көрініп тұрады. Шындай. Панорамный. Ош теле көрініп тұрады шар. Қалсаңыздар мына 222 квартал, 223 квартал бардығы сол жерден көрініп тұрады. Қараңыздар, соның үйлердің саны да көп бұл жақта. Енді туғандар, барыңыздарды қызықтырған ошол жер участоктың бағасын айтайын. Қанша дей тұрған болсаңыздар, 2 миллион 200 мың сомға бағаланды. 2 миллион 200 мың сом. Анан дагы бир аз кеми бар. Эйсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар же WhatsApp'тан жазыңыздар. Барыңыздарга ийгилик тугандар.